Бөкөнбаев айылынын тургуну Жипар айым 4 баланын энеси. Ал буга чейин мамлекеттен балдарына чегерилген жөлөк акча алып турчу. Өткөн жылы өлкө башчынын демилгеси менен берилген бир жолку берилүүчү 100 000 сом кайтарымсыз акча каражатын алган. Бул акчанын жардамы менен өзүнүн кичинекей дене укалоочу бөлүм ачып, ишин баштаган. Мурда укалууну атайын үйрөнүп, өз ишин баштай албай жатканга мүмкүнчүлүгү болбой келсе, эми мынтип алгачкы кардарларын тейлей баштады. Мурун өзүм Кытайдан окуп келген массаж курсун. Балдардын кичинекей болгонунан мен деген иштебей жүргөн болчумун. Балдар чоңоюп, ошо 100 000дик эме да мага түрткүндө болду да, ушуну ачып иштегенге. Ошо массажымда болсо женский менен детскийди алам. Көбүнчө апалар келет, буту ооруганга, хондрозго, жел кабыс болуп калган келиндер келет. Ошонун баарын тең бочканын да жардамы менен жардам алабыз, массаж да кылам. Тоң районуна караштуу Эшперов айылынын тургуну Сагынгүл айымда мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом өлчөмүндө акча алган. Алгач мал чарбачылыгына ыктап, мал алып көбөйтүп ишкерлик кылса, бул жылы топтолгон малдарын сатып, туризм тармагына басым жасоонун алдында турат. Тагыраагы атайын 15 кичи чатырча сатып алып, көл жээгине тегип, коноктосуу менен жай мезгилин өткөрөт. Мен 100 000 сом алганда уялгам. 100 000 сомду алдым дагы, уялдым дагы, торпогу менен алгам 100 000 сомго. Анан кийинки жылы 100 000 сомдун торпогу 4 болду. Ошол торпоктун 3-өөнү саттым да, уйдун башына алып калдым. Анан чатыр алдым, чатырга жетпей калды, бираз акча. Алга акча коштум дагы, анан чатыр алдым. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен ишке ашкан бул долбоор аркылуу Тоң районунда 2022 жылы 50 үй бүлөгө, 2023 жылы 61 үй бүлөгө жана 2024 жылы 125 үй бүлөгө кайтарымсыз акча берилген. Бүгүнкү күндө ушул 95 үй бүлө мал чарбачылыгы боюнча, 15 үй бүлө тикмекчилик боюнча, 11 үй бүлө кызмат көрсөтүү боюнча иш алып барып атышат. Бул мамлекеттин колдоосу негизинде ушул социалдык келишим алган 100 000ден алган үй бүлөлөр бүгүнкү күндө өздөрү киреше таап, үй бүлөлөрүнүн кирешесин көбөйтүп, ушул мамлекетибиздин, айыл аймагыбыздын, районубуздун өнүшүнө салым кошуп атышат. Ушул жылы социалдык контракттын суммасы 100 000 сомдон 150 000 сомго дейре көтөрүлдү. Өлкө башчы тарабынан өлкө аймагында 1000 деген үй бүлөгө долбоордун алкагында аларды жакырчылыктан чыгаруу демилгеленүүдө. Медербек Кеңешев, Данияр Акунов, Тоң районунан.